Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Сиздерге кайрылып кетчү нерсе, биз кече ошол чек арада турган биздин мамлекетибизди, элибизди, жерибизди коргоп жаткан аскерлерге барып, ошол дрон, ночной видение жана башка ушул сыяктуу элибизден айрыкча мына Россия өлкөсүндө иштеп жаткан жердештерибиздин жардамын жеткизип келдик. Бирок сиздерге айтайын деген нерсебиз, ошол жердеги солдаттарга же болбосо Баткен элине деп Кыргызстан боюнча деги эле дүйнө жүзүндөгү ушул кыргыздардын чогултуп аткан жардамы барып атат. Фура менен тонналап кетип атат. Бирок ошолор жетпей жатканын интернеттен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошого айтайын дегенибиз, ошол канчалык кайрымдуулук кылып жатасыз, мүмкүнчүлүк болушунча ошолорду колуңуздардан келсе өзүңүздөр жеткизиңиздер. Себеби көрдүк биз канча деген кыргыздын жерлерине, кыргыздын заставаларыны ошентип талкалап, үйлөрүн талкалап, анан кийин ошол жерде коргоп жаткан биздин солдаттарыбызга, ошол жерде кызмат кылып жаткан, жерибизди коргоп жаткан, элибизди коргоп жаткан биздин солдаттарыбызга жакшы жардам жетпей жатат. Албетте келип атат дейт, келбей жатат деп айтсак намарттык болот дейт. Бирок аз канча деген бул жактан тонналап жардам кетип атат. Бирок аз барып атыптыр. Ошол жерде айтсам азыр ачылып бизге жарылып айтты. Көйгөйүн уксаңыз ыйлайсыз. Себеби бул жактан деген Кыргызстандан канча деген дрондор алынды Бишкектен. Ошолор бүт баарына жетпей жатат. Көрүп атасыздар, ичинде башка нерселер чыгып атат. Ошолорду айтышып, өксүшүп, ошого урматтуу калкым, кагалайын сиздерден ошончолук жардам көргөзүп атасыздар. Алла разы болсун ошол берген жардамыңыздардан. Бирок мүмкүн болушунча өзүңүздөр жеткизгенге, же болбосо жеткизип сиздерге видео наблюдение кылып ошол отчетуну берген, ошо видео обращение менен көрсөткөн инсандарга бериңиздер. Ошол жерге өздөрү жеткизип берген инсандарга берсеңиздер аябай жакшы болот. Себеби биз өз көзүбүз менен көрдүк. Ошол видеолорду эми сиздерге чыгаргандан биз албетте уялдык. Себеби канча деген жаш кыргыздар өлүп кетти аердечи. Атышууда канча дегени кыйналып жүрүшөт. Алардын алдында биздин берген садакаларыбыз, мындайча айтканда жардамдарыбыз эч нерсе эмес. Канча деген жаш балдарыбыз мекеним, ата энем же болбосо балдарыбыз тынч жашасын деп ошолор ошентип коргоп жаткандыктан сиздер менен биздин курсагыбыз ток, үйдө ылык төшөктө ошентип жатып атпайбызбы? Алар деген тоонун башында ар кимиси ар жерде түнү күнү позицияда ошол мекенини, элини коргоп жатат. Алардын жүргөнүн көрсөңүз ыйлагыңыз келет, бирок колубуздан эч нерсе келбейт. Бул жакта туруп алып ар кандай сын айтып атабыз. Албетте колунан келгендер жардамды аябай берип атабыз, бирок орто жолдо ошол нерселер жок болуп атат. Урматтуу калкым, ошого колуңуздардан келсе ошол жерге жеткизген адамдарга, ишеничтүү адамдарга бериңиздер. Ал жака барып эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Айта берсек ушундай сөз көп. Андыктан урматтуу туугандар, биздин сөзүбүздү дагы эске аласыздар деген ойдобуз, ишеничтебиз.